Жыйыртыга чейин айылдагы эле мектепке которулуп алсам окшойт. Аларга суроолор жеңил болот дейт го. Ушул сыяктуу пикирлерди жыл сайын ар бир мектеп бүтүрүүчүсүнөн жолуктурсаң болот. Тоолуу аймакта же айылда окусаң, жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолору жеңил болобу? Тесттин жыйынтыгында айылдык мектептин окуучуларына кошумча балл кошуп берилет деген сөздөр канчалык чын? Чын эле ЖРТнын суроолорун жообу менен саткандар барбы? Тактап беребиз. Сиз да угуп калган болсоңуз керек. Окуучулар арасында айылдык мектепте окугандарга жалпы республикалык тестирлөөдөн топтогон балына белгилүү бир упай кошуп эсептелет деген имиш сөз бар. Айрымдар бийик тоолуу аймактардагы мектептердин окуучуларына жеңил суроолор берилет деп да айтып жүрүшөт. Чындыгында эч кандай жеңилдик жана балл кошуп эсептөө эрежелери жок. Бул жөн гана такталбаган маалымат. Кыргызстанда бардык аймактын окуучулары бирдей укукка ээ. Окуу программасы бирдей болгондуктан ЖРТнын суроолору баарына окшош түзүлөт. Аны биз тесттин суроолорун түзүп, ЖРТны өткөргөн борбордон тактадык. Башкача жеңилирээк суроолорду айылдык мектептерге берип, мектептерге оорураак суроолорду бере албайбыз да. Жалпы республикалык тесттин толугу менен мектеп программасы менен түзүлүп аткандыктан ошого ылайык бардык республика боюнча бирдей программа, ошондуктан бирдей тапшырмалар татаалдыгы бирдей кетет. Анда эмне үчүн тестирлөөнүн жыйынтыгынын сертификаттарында Бишкек шаарындагы мектептер кызыл, жакан шаарлардагы мектептер көгүлтүр, айылдык мектептер сары, бийик тоолуу аймактардагы мектептер сыя көк түс менен белгиленет. Бул 4 түс 4 категорияны билдирет. Жогорку окуу жайлардын гранттык бөлүмүнө кабыл алууда ар бир категориядагы абитуриенттер өзүнчө тандалып алынат. Мисалы, сиз айылдык мектепти бүттүңүз дейли. Окуу жайга тапшырсаңыз, мугалимдик адистикке 20 гранттык орун бар экен. Ал орундарга талапкер болуп, сиз менен кошо айылдан 30, шаардан 20 абитуриент талон таштады. Ошол 30 айылдык абитуриенттин арасында өзүнчө конкурс болуп, ЖРТдан эң көп балл алган 12си. 20 шаардык окуучунун арасында өзүнчө конкурс болуп, эң көп упай топтогон 8 окуучу гранттык орунга тандалат. Түстөрдүн айырмачылыгы ушул үчүн гана керек. ЖРТ тууралуу дагы бир фейк. Учурда TikTok, Telegram каналдарда ЖРТнын жоопторун сатам деген билдирүүлөр пайда болгон. Алардын бири жоопторду 500 сомдон саткан Telegram бот, экинчиси 1000 сомдон 5000 сомго чейин саткан Telegram канал. Бул каналда эң кооптусу сиздин жеке маалыматтарыңызды жазып жиберип жатканыңыз. Мисалы, жоопторду сатып алуу үчүн аларга аты жөнүңүз, район, шаар, мектеп, телефон номериңизге чейин айтышыңыз керек. Сиз тууралуу бардык маалыматты алган шылуундар кийин аны өзүңүзгө каршы колдонушу мүмкүн. Эмне үчүн бул фейк? Биринчиден, ЖРТнын суроолорун Билим берүү жана Илим министрлиги эмес, билимди баалоо жана окутуу усулдары жеке борбору иштеп чыгып сактайт. Ал эми Telegram каналда жооптор сатылат деген билдирүүлөрдө Билим берүү министрлигиндеги жашыруун тааныштар аркылуу жоопторду алып жатканы айтылган. Экинчиден, суроолордун толук бекитилген жооптору борбордун өзүндө да болбойт. Тестирлөө өтүп, жооптор сканерленип алынганга чейин туура жоопторду бекитишпейт жана эч жерде сакташпайт. Ал процесс мындай болот. ЖРТнын суроолорун жөнөкөй эле мугалим, окутуучулар билимди баалоо жана окутуу усулдарынын борборунун атайын окутууларынан өтүп, өздөрү түзөт. Бир чыгарылышты толук бир адам түзбөйт. Ар бир бөлүмдөгү суроолорду ар башка мугалим түзүп, текшерүүгө берет. Анын жарамдуулугу толук текшерилип, өзгөртүүчү жерлери болсо өзгөртүлүп, андан кийин суроолор тапшырмалар банкына сакталат. Ал тапшырма кандай өзгөргөндүгү, кайсы тестте жана качан колдонула тургандыгы суроону түзгөн адамга айтылбайт. Суроолор такталып бүткөндөн кийин гана анын варианттары түзүлөт. Ал эми варианттардын туура жооптору же тесттин даяр ачкычтарын өлкө боюнча ЖРТ өтүп бүткөнгө чейин бекитишпейт жана эч жерде сакталбайт. Демек, 2023 жылга жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолорунун туура жооптору азыр бекитиле элек. Ал сатылышы да мүмкүн эмес. Шылуундарга алданып калбаңыз. Эгер ушул оңдуу күмөндүү билдирүү же маалыматтар болсо, бизге жөнөтүңүз. Тактап бергенге аракет кылабыз.